Эки душубуз иштеп атат, эч кандай маселе жок. Kim tartıcı? Ağa gelseniz bir ağa. Бишкектеги студенттер кандай шарттагы жатаканаларда жашашат? Салам достор, бул Student Life. Сиздер менен мен Жаңы Мырза. Бүгүнкү чыгарылыш Кыргыз Улуттук университетинин номер 9 жатаканасынын абалы жөнүндө болмокчу. Университеттин расмий сайтындагы маалыматка караганда, бул жатакана 1986 жылы курулган. Анда 138 бөлмөдө 552 жатуучу жай каралган. Бирок студенттердин айтымында биринчи жана экинчи кабатында учурда эч ким жашабайт. Мурда жылдары биринчи этажда алышкан офис кылып, быйыл болсо экинчи этажды ремонт кылып, ал жактарды дагы офис кылып чыгарышат экен. Былтыр үчүнчү этажды кылышты, бирок аякта адамдар жашайт да азырынча. Бирок экинчи этажда адамдарды чыгарышкан. Бул жатакананын абалын өзүңүздөр көрүп тургандай жакшы деп айтууга болбойт. Тамактануу үчүн 4 бөлмөнүн жашоочуларына бир ашкана бөлмөсү бөлүнгөн. Ал болсо, бир кабинасынан башка тамак аш даярдоого шарты болбогон тар бөлмө. Андан сырткары, студенттердин айтымында терезелеринен суук кирип, имарат оңдоп түзөөгө муктаж. Жаз келип күн жылып калганына карабай, терезелеринен суук кирип жатканы бизге да сезилди. Бул жатаканада бир бөлмө үчүн айына 2800 сомдон төлөшөт экен. Мисалга, эгер бөлмөдө 2 адам жашаса, ар бири 1400 сомдон. Кээ бир бөлмөдө 4 адам жашаган, же бир үй бүлөлөр жашагандары да бар. Кызыгы съемка учурунда студент да эмес, мугалим да эмес айымды кезиктирдик. А сиз бул жакта мугалимсизби же балким иштейсизби же? Жок. Иштебейсиз? Студентсизби балким? Жок, мен студент эмесмин. Ичиндегилер кайрылышканбы, биз тартып өткүчү комендант жана вахтадагы айым журкап келип, съемкабызга тоскоолдук кылышты. Kim tartıcı? Ağa gelseniz bir ağa. Ошондой эле жатакана башчысы да келип, уруксаат алып кирсеңер болмок, деп өзүнүн кабинетине чакырып жөнөдү. Өзүңүздөр байкагандай, жатакана башчысынын иш бөлмөсү оңдолуп жаткан экинчи кабатта жайгашкан. Ичи таза, жаңы эмерек. Айтор, студенттердин жашаган бөлмөлөрүнө караганда абалы бир топ эле жакшы. Жатакана башчысы, тартсаңар тарта бергиле, корко турган эч нерсе жок дегени менен биздин суроолорубузга жооп бере албастыгын айтып, оңдолуп жаткан кабаттар эмне болот? Жатаканага берилеби? Деген суроолорубузга да жогору жактан уруксат алышым керек. Силер айтып келсеңер болмок деп так жооп бере алган жок. Жатакана башчысы бизге маалымат берүүгө баш тарткандыгына байланыштуу университеттин коомчулук менен байланышуу жана жаштар иштери боюнча департаменти мүдүрү Каныбек уулу Ардакбекке кайрылып, учурда 81 комнатасында жалпысынан 93 адам жашаарын билдик. Алар аспирант, магистрант, студенттер жана университеттин кызматкерлери. Эгерде бул жатакананын жашоочулары бир бөлмө үчүн 2800 сомдон төлөй турган болсо, анда жатаканага ар бир айга 226 800 сом чогулат. Эгер алар 10 ай жашайт деп эсептесек, жылына 2 268 000 сом чогулмак. Бул университет тарабынан жатаканага бөлүнгөн акчаны кошпогондо. Өзүңүздөр көргөндөй, биз жатакананын абалын аз да болсо көргөзүүгө аракет кылдык. Бөлмөнүн ички көрүнүштөрүн да тартканбыз, бирок студенттердин коопсуздугу үчүн көргөзбөөнү чечтик. Кыргыз Улуттук университетинин мындан башка дагы 3 жатаканасы бар. Университеттин жатаканасы атайын каражаттардын жана жашаган студенттердин эсебинен камсыздалат. Ал эми контракт боюнча сөз кылсак, университеттин расмий сайтында окуу акысы алган билим деңгээлине жараша 24 000 сомдон 60 000 сомго чейин, ал эми чет элдик жарандар үчүн 120 000 сомго чейин деп көрсөтүлгөн. Жатаканалардын шарты начар болгондугуна карабастан, батирде жашоого капчыгы туура келбеген студенттер айласы жогунан мына ушундай бөлмөлөрдө жашап келишет. Студенттер үчүн боло берет деген мамилеби? Айтор аз да болсо арендага акчасы төлөнүп жаткандан кийин шарты жагынан да ыңгайлуураак болсо гана. Достор, сиздердин араңыздарда жатаканада жашагандар барбы? Алардын шарты кандай? Абалы сиздерди канааттандырабы? Комментарийге жооп калтыргыла. Ошондой эле жашаган жатаканаңардын көйгөйү жөнүндө айтып бергиңер келсе, биздин Кара сандык телеграм каналына анонимдүү түрдө жазсаңар болот. Көрүшкөнчө барыңарга аманчылык.